Тез жардам унаасы боюнча абдан көп айтылып атат. Тез жардам унаасы 59 000 долларга ар бир машина алынды деген сөздөр айтылып атпайбы? Ал эми интернетте ошол эле жанагы газель беле ошондой машинелер эң арзаны мисалы дүңүнөн 14 000 долларга, андан бир аз кымбатыраак бирден сатып алса 18 000 долларга, же болбосо ашып эле кетсе 25 000 долларга деп турат да интернетте. Мен да өз көзүм менен көрдүм. Анан кийин сиздер алган машина алардан эмнеси менен артыкчылыктуу, же болбосо кандайдыр бир башкача бир мүмкүнчүлүктөрү барбы, же жабдуулары ошончолук кымбатпы, ошону түшүндүрүп кетсеңиз. Биз ошол интернетке чыккандан кийин такташтык. Бул боюнча саламаттык сактоо министрлиги өзүнчө түшүндүрмөлөрдү берди. Тендерге 4 компания катышты. 4 компаниянын тең баалары ал жерде белгиленген. Бул тендер негизинде сатылып алынган. Ошол 4 компаниянын ичинен кимиси эң арзан баада берген болсо ошолор утуп алыптыр. Ал жерде чындык эле жанагындай маселе бар. Ал машиналардын бир бөлүгү жана ичинде жабдыктары жок калдына турган машиналар, жабдыктар коюлган машиналар бар экен. Эми алардын баарысында жанагы техникалык жактан компетенттүү кишилер айтыш керек. Биздин оюбузча Финансы Министрлигинин негизги милдети бул ошол тендер процесстеринин, сатып алуу процесстеринин баарысы тең туура өз убагында өткөрүлгөнүн карайбыз. Ошол жагынан алып караганда бул жерде чоң катачылыктар жок десек болот. Калган жагын саламаттык сактоо министрлиги жооп бериш керек. Сиздер мисалы каражатты бөлүп бересиздер, бирок кандай сапаттуу алынды, ошол каражат туура колдонулду деп текшере албайсыздар. Ар бир тендер боюнча өзүнүн тендердин комиссия түзүлөт. Ал жерде жалаң ошол жанагы эксперттер, профессионалдар отурат, ошол менен иштегендер. Алар билишет кандай жабдык, кандай турарын болжол менен. Ал коллективдүү орган, аларга эч ким кийлигише албайт. Алар өз убагында жана жарыялоо иштерин жүргүзөт. Жарыялагандан кийин ал тендердин баарысы келип түшкөндөн кийин алар биринчи техникалык жактан баалашат, андан кийин баасын ачып карашат. Ошонун негизинде анан чыккан маалыматтардын баарысы бизге жөнөтүлөт, анан дүйнөлүк банкка жөнөтүлөт. Бул жерде дүйнөлүк банк да өз тарабынан карап көрүп туруп, эгерде эч кандай бузуулар жок болсо, ошол келишимдерди кол койгонго уруксат берилет, анан поставка жүрө берет.